Салам достор, бұл біздің екінші сабақ. Бірінші сабақта Пифагордың теоремасы бойынша жаңағы ал темаға байланышты бір қанша жеңіл есептерді шығарып кеткенбіз. Егер тема дағыдай эффективді болушы қаласаңдар, бірінші кезекте бірінші сабақты өтіп көріп, андан кейін бұл екінші сабақты көрсеңдер, мен ойымша да пайдалырақ болады. Тема бойынша алға қарай улантамыз. Бұл есепті шығарардан бұрын Пифагордың теоремасында бір жолы еске сала кетейін. Бұл Пифагордың теоремасында тик бұрышты үшбұрыштықтарда, мол жағы тик болған үшбұрыштықтарда, ошол тик бұрышты үшбұрыштардың қарама-қарсысында жатқан гипотенузасы с деп белгілеп қойын. Гипотенузаның квадраты барабар болады тик бұрышты үшбұрыштықта жанаша жатқан катеттердің квадраттарының суммасына барар. А квадрат плюс Б квадрат. Ошол эле формуланы колдонуп бүгүн бир канча эсептерди чыгарабыз. Анда жазсак, бул жерде ады жагын табышыбыз керек экен. Бул ады жагы жана авы жагын табышыбыз керек экен. Бул авы жагы. Анда кандай болот? Ошол формуланын негизинде жазсак. Карасак, кады жагы, гипотенузасы бул жерде 25 экен. Демек 25-тин квадраты деп жаза алабыз. Барабар бул бурчка жанаша жаткан катеттери кады жана ВК жактар деп койсок, ВК квадрат. ВКнын дароо эле өзүн жазып кетейин. 15ке барабар экен. 15-тин квадраты плюс кд квадрат болот. Бул жерде кд квадратты тапсак, кд квадрат барабар болот 25-тин квадратынан, бул 15-тин квадраты, бул барабардыктын бул жагына минус болуп өтөт. 15-тин квадраты барабар канча болот? Сразу квадраттан чыгарсак, бул жер 20 болуп чыгат экен. Демек кды жагы барабар экен 20. Кды жагын таптык. Эми эгерде бул жерден тик ылдый түшүрө турган болсок, анда бул жери 12 болот. Биз кды жагын таптык азыр. Бул жагы 20. Демек, мол жер канча болот экен анда? Бул жагында калат бизге 8. 12. Өчүрө турайын. Демек, достор, бул жерде карасак, дагы бир тик бурчтуу үчбурчтукту көрүп атабыз. Бул жерде анда мол гипотенуза деп эсептеп, сды жагын тапсак кандай болуп калат? ДС барабар болот ДСнын квадраты. Анда бул тик жагы бизде 15-ти берип атат. 15-тин квадраты плюс бул жагын жаңы эле таптык, 8-дин квадраты болот. Бул барабар болот бизге ДС барабар болот. Анда канча чыгат? 17 чыгат экен. 17 чыкты. Демек, ДС жагы 17 чыкты. Бул болсо бизде эсепте берилген тең капталдуу трапеция деп. Демек, тең капталдуу болсо, бул жактар барабар болот. Сды жагы 17 болсо, бул жагы деле 17. Демек, эсепте авыны сураган. Демек, авы барабар болот экен анда. Авы бизде барабар болот экен 17-ге. Экинчиси ады жагын табабыз. Ады жагы бизде кдны таптык, 20 чыкты. Бул жакта 20 чыкты. Эгерде бул жагы 17, бул жагы да 17 тең капталдуу трапеция болотса, бул жагы 17, бул жагы 17, бийиктиктер да 15-15тен болотса, бул жагы да 15. Демек, анда бул жак ак менен
Бұл 8 барар болады. Демек, анда бұл жерде да 8 деп жаза аламын. Сегіз деп жаза алсам, демек анда ады барар болып қалады. 12 плюс 8 плюс 8 барар 28 болады екен. Демек, ады жанында таптық. 28 шықты. Бұл есептің жауы ұшында шықты. Әме кейінгі есеп көтелі. Кейінгі есепте біраз ойландырушы жері бар. Бұл жерде қарасақ, достар, бұл А бұрчынан биссектриса шығып отады. Бұл биссектрисасы деген ошол трапецияны же болбосо мына бурчту тең экиге бөлгөн түз сызык биссектриса деп аталат. Демек, бұл биринчи бурчу болсо, бұл экинчи бурчу десек, демек, биринчи бурчу жана экинчи бурчу барар болот бизде. Бурч 1 барар болот бурч 2-ге. А эгерде бұл сызыкты мондай улантсак, анда бұл бурч үчүнчү бурчту өсүпсек, анда демек бұл биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурчтар дагы барар болот. Демек, бурч үчүнчү дагы барар болот экен. Анда кандай болуп калат? Достор, эгерде бұл бурч менен бұл бурчу барар болот аткан болсо, анда бұл жагында 17 деп алсак болот. Анда бұл жагы дагы 17 эсептей беребиз. Бұл жағы 17 болса, бұл тең қапталды трапеция болгондугу үчүн капталдары бирдей болот. Демек, бұл жағы да 17 болот. Бұл маселенин эң ойлондурчу жери ушул жер. Эгер бұл жерге чейин чыгарган болсак, анда бұл маселени дээрлик 90% чыгардык деп эсептесек болот. Анда бизде уже 3 жагы берилди, 3 жагын таап алдык. Анда биз эсепте бизде периметр да берилген маселеде. Периметр деген бұл билебиз, бүт жактарынын узундугу 4 жагын кошуп койсок периметр келип чыгат. Демек, анда П периметр АВ СД 84 болуп аткан болсо, бұл барар болот. Бұл ады жагы. Ады жагын кошобуз. Бұл жакка батпай калды. Бұл жакка алып алалы. Бұл жактан уланталы. Демек, ады жагы кошобуз 10 кечиресиңер. 17 бир жагы, экинчи жагында 17 деп жазайын, үчүнчү жагында 17 деп жазайын. Түшүнүктүү болуш үчүн баарын жазатам. Анда кандай болот? Бул барар болот. Ушуга барар болот экен. Анда бул жерде ады жагын таап алалы. Ады жагы барар болот. 84дөн кемитебиз 17 канча болот? 33 болот да. Демек, 17 көбөйтүп 3 эле кыска жазып кетейин. Барар 33 чыкты. Демек, ады жагы 33 чыкты. Эми бул трапециянын аянтын табабыз. Трапециянын аянтына келгенде көпчүлүгүбүз ойлонуп кала беребиз дайыма. Мисалы, эгер жактары тик бурчтук болсо же үч бурчтук болсо, тик бурчтуу үч бурчтуктар болсо, анын аянттарын тегерек болсун дейли, анын аянттарын оңой эле таап алабыз. Бирок трапецияга келгенде көбүнчө бир аз ойлонуп кала беребиз. Трапециянын аянты деле оңой эле. С А В С Д трапециясы аянты барар болот. Трапециянын орто сызыгы деп айтылат дайыма. Трапециянын орто сызыгы моундай кеткен сызык деп коелу. Ошол орто сызыгын
таап туруп аны бул бийиктигине көбөйтүп койсок трапециянын аянты келип чыгат. Трапециянын орто сызыгын табыш үчүн бул жагы керек болот бизге жана бул жагы керек болот, эки жагы. Биринчи жагы бизде 17 плюс экинчи жагы ады жагын жаңы эле таптык 33. Муну экиге бөлүп койсок, бунун ортосу чыгат. Анан аны көбөйтүп коебуз. Бийиктиги бизде берилген 15 деп берилген. 15. Демек, S барар болот анда. Канча болот? 375 чыгат экен. 75. Бирдиктер берилген эмес, эгер метр менен берилген болсо, метр квадрат же сантиметр менен берилген болсо, сантиметр квадрат деп ушинтип аянттарын чыгарып коебуз. Бул экинчи эсепте чыкты достор. Ошол менен бул сабакты жыйынтыктайбыз. Эгер пайдалуу болгон болсо, колдоп, лайк басып же комментарий калтырып койсоңуздар болот.